Уккандын арбай добушу, кыргыздын үч кыл комузу, кыйырын артып мезгилден кылымдап баскан жолушу дейт. Амансыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР каналында чак түш көрсөтсө, жалпыңыздарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 31 жылдык майрам менен чын дилден куттуктайбыз. Өзүңүздөр мына ушул кабардар болгондой билесиздер, жакында эле мына ушул жоон топ төкмө акындар атайын мына ушул билим айтыш долбооруна катышып, ошол жерден сабак окушуп, билим алышып, анан мына жакында эле мына ошо ынтымак паркында өзүңүздөр билгендей мына ошо билим айтышка катышкан төкмө акындар атайын чогулуп биздин майрамдын алдында элибизге жакшы маанай тартуулады. Мына ушунун ичинен дагы биздин ЛТРдин долбоору Алтын комуздун дагы өз эсин тапты десек жарашат. Албетте сынак мына ошо катышкандардын бардыгы анын ичинен дагы баягы сурулуп маарага жеткени бар. Алтын комуз эсин тапты, биринчи орун дегендей. Кыскасы бул билим айтыш долбоору кандай багыт берди? Бүгүнкү күндө төкмө акындардын баягы билимин жогорулатты, Алтын комуз кандай өттү, ким тапты өз эсин, ошол туурасында биз чак түштөн сөз кылабыз. Анда жалпыңыздарды тааныштыра кетейин. Менин жанымда мына ошол кезинде биздин ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясын жетектеп, мына ушундай улуттук баалуулуктарды өзгөчө айтыш өндөрү, Алтын комуз деген мына ушундай долбоорлорго түздөн түз көз салып, жардам берип, бүгүнкү күнгө чейин мына ушул айым негиздеген идея алып келип, аны ишке ашырган Максут Айтиев айым бүгүн бизде конокту. Мына ушу билим айтыш долбоорунун дагы автору десек болот. Интернетте мынакей билим алып жаткан бардык мына ошо жаштарга дагы ошо багыт берип жүрөт. Ал эми жанында болсо Актаңдай ЛТРдин Актаңдай теле долбоорунун автору, бүгүнкү күндө Алтын комуз байгесиндеги долбоордун автору Кыргыз Республикасынын эмгек сыйыраачысы төкмө акын Абдывали Акимбеков. Өзүңүздөр билгендей, мынакей билим айтыш долбоору деп атабыз. Албетте негизи эле көп эле айтыштарды көрүп жүрөбүз. Ошол жерде дагы каракылды какчырган калыстар тобунун албетте чоң, анткени бардыгына бербей баа берет, сөздүн гүлүн терипкен акындарга көз салып жүрөт. Биздин элибиздин сыймыгы композитор Кыргыз Республикасынын эл артисти ушул билим айтыш долбоорунда мен ойлойм калыстар тобунун төрагасы Түгүлбай Казаков агайыбыз бүгүн бизде конокто. Жана ошондой эле бул жерде дагы мына ушул Актаңдай акындар келип отурат. Жылдызбек Төрөканов жана Кутман Садыбакасов, сиздерди дагы ийгилигиңиздер менен куттуктайбыз. Анда сөз башынан болсун деп атабыз. Билим айтыш долбоору Максут айым кандай башталды? Мынакей ушул билим айтыш азыр эми ар бир акындар өз алдынча эле баягы даярданып, төгүп, китеп окуп жүргөндөн кийин билим айтыштын бир орду өзгөчө болсо керек. Анткени жалпы келип, ошол жерден билим алып, окуп, мына ушундай болгон улуу инсандардан сабак алып, акыл кеңеш алып дегендей сөз ушундан баштасаңыз. Саламатсыздарбы, рахмат биздин долбоорду көңүл буруп чакырганыңыздарга. Билим айтыш бул кандай десем, мен негизи кайсы жерде иштебейм, акындарды өзгөчө жакшы көрүп, кичинекей мен угуп, кызыгып жүрөм. Өзүм эки ооз сөздү каштырып айта албаганым менен акындарды жакшы көрүп издеп жүрөм да. Жан дүйнөбүздө. Анан кайсыл жерде иштебейм, мен все равно акындардын биздин коомдогу ролу өзгөрбөйт да. Ошондой олуттуу ойдон кала берет. Биз каерге эмне менен алектенбесек деле. Ошон үчүн дайыма жүрөгүмө сактап жүрөм. ЛТРге келгенде деле Абдывалиге ушул Актаңдай долбооруңузга бир жаңылык киргизелик, бир кубок, анандай айтыш өткөрүп туралык деп ушул кишинин жанын койбой эле ушу көп эле кызматкерлер кыйналган, ошонун арасында Абдывалике да бар болчу. Анан азыр мен Интерньюзда иштейм. Регионалдык кыргыз тилдүү журналистика боюнча координатормун. Анан Интерньюздун өзүнүн багыты сөз эркиндигин, журналистиканын, профессионал журналистиканын деңгээлин жогорулатууга салым кошуу. Анан ошол жаатта деген биз акындар деле, булар контент чыгарган кишилер, булар деле медиа деген бир башкача баа бердикпи? Негизи алар өздөрү ошондой эле, биз ошону көрө билдик окшойт да. Анан былтыр 2 жыл болуп калды. Алтын комуздун конкурсу өткөн.
Анан Абдөлеке чакырып калды, келип жюри болуп берсеңиз деп. Анан айттым, Абдөлеке, мен акындар чалкасынан кетет го, мен өзүм 2 сөз жакшына сүйлөй албай атсам, анан мен кантип жюри болом десем. Бирок идея сиздики да, идея сиздики деп чакырды, рахмат. Анан мен ошол жерде кандайдыр бир башкача көз караш менен карадым. Мен ушунчалык акындарыбызга, жаш чыгып келаткан акындарыбызга айрыкча ушулардын билим алуусуна, дүйнөдө көбүрөөк нерсени түшүнүүгө, көбүрөөк түшүнүктөргө ээ болуусуна мындай бир шарт түзүлүш керек экен да, жардам бериш керек экен да деген менде ошондой сезим болду. Анан мен иштеп аткан интерньюс уюмуна ортого салдык. Анан кийин биздин багытыбыз медиа болгондон кийин медиа сабаттуулукту анда акындар аркылуу элге жеткирүү багытында эксперименталдык проект болду. Иштеп кетебизби, иштеп кете албайбызбы? Биз айткан түшүнүктү акындар кабыл алабы, кабыл албайбы? Себеби мындай 2 сааттык бир окуу өткөрсөңүз, акындарга кызык болбосо, туруп алып басып кете беришет. Мындай кармай албайсың ал кишилердичи. Кооптонуу болгон, бирок эксперименталдык түрдө. Натыйжасы буюрса жакшы, биз аябай жакшы. Биз күткөндөн көбүрөөк жыйынтык алдык. Чындыгында эле акындарыбыз билим алганга кызыгышат экен, кызыктар экен. Ушул анан кийин жана 2 жарты бир бүтүндөп башында иштеп баштаган экенбиз. Ушул жерде эле мындай кыла калалык, тигиндей кыла алалык деп бири-бирибизди колдоп, анан Абдөбөлөк айтты, бир бай кесин биз коюп берели алтын комузду. Деп анан билим айтыш менен алтын комуз аралашып жатып калдык. Жыйынтыгында эң негизгиси ушул биздин акындарга кандайдыр бир өбүлгө түзгөн болсок, биз анда жасаган мындай алдыбызга койгон максаттарга жеттик да. Рахмат. Ар бир жеңиш, ар бир ийгилик бул эгемендүү майрам үчүн дейт. Мына бул биздин өзүбүздүн майрамдын алдында албетте жакшы иш-чара. Түгөлбай агай кош келипсиз. Сизди көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Жакшы түштөн мынакей билим айтыш долбоорунда калсар тобу деп атабыз. Бүгүнкү күндө көп эле айтыштарга катышып жүрөсүз. Кээ бири баягы чабал акындар бар, сөздү курай албай алгандар бар. Кээде баягы ой жүгүртүү менен сөз келбей алган учурлар болот. Бирок ошо билим айтыш, ошо төкмө акындарга, жаштарга бир дем берсе керек агай. Мына сиз көз салдыңыз, көрдүңүз, уктуңуз дегендей, ошондон айтып берсеңиз. Акындар жөн эле Кудай жаратып койгон кишилер эмес да. Бул бизге көктөн берилген, бир улутту сынай турган аманат. Мен ушундай түшүнөм. Анткени илгерки Аблай хан деген Аблай хан болуп күпүлдөп турган учурунда Бухар жырабы деген акын менен барып бир үйгө түшкөндө Аблай хан айтат да Бухар жырабын акынды, сиз кириңиз дейт. Тиги чочуп кетет. Сиз хансыз, сиз кириңиз, сиздин жолуңуз сулуу дегенде Аблай айтат эмеспи? Жок, мени эл шайлаган дейт. А сени Кудай берген. Сенин жолуң улуу, кир үйгө деп. Ушундай мамиле болуш керек деп ойлойм да. Мына Максуданын жасап аткан иши ошондой позициядан жасалып атат деп ойлойм да. Анткени бул ар кимге бериле турган өнөр эмес. Биринчиден. Муну Кудай кимди тандап берсе, ошого гана ыйгарылды да. Ошого гана түштү деп түшүнүш керек. Анан улут, эгер чын эле улут болсо, ал бийик болсо, анда ошол Теңир берген аманаттарды көздүн карегиндей сактап алыш керек. Баалап алыш керек аларды. Бул эми мамлекеттин иши. Анан жакындан бери мени аябай кубандырган бир нерсе бул эл аралык уюмдардын биздин салттуу маданиятыбыз менен иши жок болчу. Алар колдосо, эстраданы колдочу болбосо башкасы менен жумушу жок эле. Биринчи жолу эл аралык уюм Интерньюс Проондун эмеси, USAID-тин USAID-тин Интерньюсу биринчи жолу ушул акындарды колдоп чыкты да. Абдан жакшы. Долбоорду Максут айым сунуш кылды. Колдоп бергенине рахмат, сунуш кылган кишилерге да рахмат. Анткени мен ушул балдардын мына жылдын башынан бери келаткан иштеринде аралашып жүрөм да. Биз көп сүйлөштүк. Бул балдарга менин бир сүйүнгөнүм баарын тандап алгандай да. Кайсы бир жерден барып аябай сурамжылап, тактап, тескеп отуруп тандап алгандай балдар чогулуптур чын эле. Баары жакшы чын эле. Ичинде мына 2 кызыбыз бар. Анан бизди сүйүнтө турган бир нерсе ушул Интерньюс өткөзгөн баягы семинарлар, окуулардан кийин акындардын Теңир берген таланты бул жылаңаш талант. Ошону шөкөттөш керек да.
Бул илгертен келаткан нерсе, илгеркилер эми аны көрөнгөн менен байыткан. Азыр да көрөнгөнүн зарылчылыгы бар. Андан тышкары бүгүнкү заманбап адам деген эмне? Заманбап адам деген бул караңгы болбош керек. Бул бардык нерседен кабардар адам болуш керек. Ар кайсы багытты кууп кете турган киши эмес. Ар кандай турмушка зарыл нерселерден түшүнүгү бар, анан терең болуш керек. Акын анткени ошол тармактын баарын ырдашы мүмкүн эртең бүрсүгүнө эл алдында. Ошондо анан жөн эле кайпактатып эле баягы үстүртөдөн эле анан уйкаш менен эптеп жымсалдап жаап салбай, анын чучугуна чейин казып чыгып туруп, кашкайтып элге берип кое турган деңгээлге алып баратат интернет биздин балдарды. Мен сүйүнгөнүм ушул да. Эң жакшы. Мынакей булар мына медиа сабаттуулук дегенин ичинде абдан көп нерсени үйрөнүп атат. Мына Мелис Мураталиев деген бир азаматыбыз бар, ал келип кыргыз таануу боюнча балдарга абдан көп маалымат берип атат, туурабы? Сейга. Анан Аймен деген дагы бир азаматыбыз бар, ал болсо мынагу өзгөрүүлөр боюнча жаңычылдык деген эмне? Баягы стереотиптен качып, жаңы бир багыттарды ачуу боюнча ал ошол акындык өнөрдү дагы бир тепкичке көтөрүш үчүн дагы көп маалымат, акыл эсин баарын айтып атат да. Ушул сыяктуу бир кызыбыз болсо, булардын медиа сабаттуулугу боюнча баа коет дегендей. Мына калыстар тобу бар кандай? Мен мисалы аткаруу чеберчилиги негизинен ошол боюнча баа берем да. Анан ушинтип ар тараптан акындарды сынаганда булар дагы билет. Коомузу менен үнү келип атабы, келбей атабы, ырдабаган ырынын баягы ар бир сабынын салмагы канча, саман топон болуп атабы же алтын таш болуп атабы. Мына акындарды ойлонткон маселе ушул акырындап деңгээл көтөрүлүп баратат да. Мына биз февралда жаңы баштаганда, бул балдар ырдап атканда биздин улуу акындардын бир жөрөлгөсү бар. Аллитерациялап ырдоо деген баягы жеңи жок баштайт го, мисалы үчүн Аксайдын башы дарыя, арманым айтам жарыя, Көксайдын башы дарыя, күйүтүм айтам. К кылып ырдайт да. Ушуну аллитерациялап ырдады деп коет. Ошол нерсе биздин балдарда дээрлик жок болчу. Анан кийин жүрүп отуруп, мына 8-чи тапшырмага келгенде мен булардын тапшырманы аткарганын көрүп отуруп, анан ушундай сүйүндүм. Аллитерацияны жөн эле ойнотуп калды азыр балдар. Бир, анан баягы башта эгер балдар уйкаштык издеп кыйналып атса, азыр ой издеп атышат. Бул абдан чоң өзгөрүү да. Акын боло турган адамдагы. Ой кеткенден кийин ал өзү көрөнгөсү толуп бүткөн кезде ой келдиби, болду, анын уйкаштыгы өзү келет да. Муну Осмонкул да айткан, Исмайыл да айткан, Исмайыл акынды мен көрүп калдым Борончиевди. Аны менен көп сүйлөшүп калдым. Ошол киши дагы ошо акындыктын сырларын жакшы айткан да. Анан ошол нерселер биздин балдарда азыр келе атат. Мына интерньюска 1000 мертебе рахмат айтса болот. Бул балдардын өнөрүн биринчиден көтөрмөлөп, экинчиден материалдык жактан колдоп, үчүнчүдөн моралдык жактан дагы ар кимдин көзүн карабай турган кылып бир жакшы шартка алып келди десе болот да. Рахмат агай, биз көп эле айтыштарды көрүп жүрөбүз. Мына ошол жерде калыстар тобу ар кандай бааларды берет. Ошо айтышып жатканда мына көп эле төкмө акындар, баягы билими барлар ошол жерден бат эле билинип калат экен да, окугандар билинип калат экен. Кээ бирлер жөн эле келгендери баягы эки сөздү курай албаган акындарды да көрүп калабыз. Бирок ошол нерсе дагы сөзсүз түрдө бүгүн ушул айтыш өнөрүнө дагы сөзсүз билим керектигин мына Максут айыбызга ыраазычылык ушундай бир долбоорду дагы иштеп чыгып, ошонун ичинде кайра баягы өзүңүз идея көтөргөн алтын комузду дагы кошуп, кыскасы бул төкмө акындарга абдан жакшы дем бериптирсиз. Ыраазычылык. Анда Жылдызбек мырза келиңиз эми. Мынакей алтын комуз ийизин таптı деп жаркыраган комузда бир добушун чыгарып бериңиз. Андан кийин маек куралы кандай өттү ошол жөнүндө. Аркарлар оттойт кыр менен, бул адамдар баалуу сыр менен. Тоодой иши интернюстун буйруса токтоп калбайт бул менен.
31 жылга толуптур. Бирок Кыргыздын тарыхын тиктесең тетиги. Доорлор кетет миңдеген. Мен бүгүн эгемендик майрамдын куттуктап келдим утурлай мынабул алтын комузум менен. Мынабул алтын комуз алганым, булдагың ай жылдыздай жанганым, алтын комуз арттырат бизде якындардын салмагын. Кандай бактылуу жигитмин, карачы куттуктап ырдап жатамын Кыргыздын эгемендик майрамын. Биз азыр суктанабыз Кытайга, алар кетишти деп күчтөнүп, алар өз алдынча мамлекет болгон менен түптөлүп, агарап көрсөң элиндең эркиндик жок бизчелик, алар эркинче күйүп жана албайт, бир бала менен чектелип экиден ашык таба албайт, а биздики нагыз эркиндик бул эч нерсеге камалбайт. Азыр орустар өсүп чабыттайт, алар да кең алдыңкы өнүккөн мамлекеттерден калышпайт. Бирок мен бир кемчилигин айтайын, жаштарың улуудан батаң алышпайт. Карыганда балдарың ата-энесинен алыстайт, ата-энелерин багышпайт. Демек улуусун сыйлай албаган улутун сүйүп жарытпайт. Азыр араптарды бай дешет, бирок ынтымак жок ичинде. Андай мамлекеттериң ынтымагы жок болсоң эч качан турбайт күчүндө. Ишенип кой кыргызым, буйрусаң эң алдыңкы мамлекет болот, буйруса дүйнө жүзүндө. Анткени биз салтты да бекем кармайбыз, же наркты да бекем кармайбыз, баркты да бекем кармайбыз. Ушул жол менен буйруса калкты да бекем кармайбыз. Мына бул эркиндик кымбат казына, бакытым кыргыз мекеним буйруса баг орнойт далай башыңа. Азыр дүйнөлү муктаж билсеңер, байеке кыргыздын маданиятына. Абали. Мына бул алтын комузду улар жөндөн жөн мага берген жок. Былтыр баян байкебиз ал делең ал жөндөн жөн эле жеңген жок. Ал эми Кутманда күмүш куру бар, аны кимдер көргөн жок. Эфириңизге кыскасы байке жөн адамдар келген жок. Мына бул Интерньюска келгени акындын өстү деңгээли. Бизге азык күч болду, мына бул Түгөлбай агам окшогон адамдардын асыл сабак бергени. Биздин жетишкендиктер ушул билим айтыштын эмгеги. Абали, азаматсың. Рахмат, өнөр алды кызыл тил дейт. Мынакей билим айтыш долбоордо катышып азыр эле мына Жылдызбек көп төкмө акындар, жалпы эле мына ушул айтыш өнөрүн сүйүүчүлөр жакшы билет. Анткени биздин ЛТР'нин архивинде дагы алгачкы чыккан, төкмөлүк өнөргө чыккан эфирлер да бар да. Мына такшалып отуруп, азыр сөздү кандай курап атканын ушул жерден байкап отурабыз. Азаматсың, анан мына ушул алтын комуз сизге буйруптур дегендей кут болсун, дагы баягы даңгыр жолуңуз болсун, колуңуздан комуз түшпөсүн деп жакшы тилек кылып атат. Анан ушу билим айтыш долбоор туурасында айтсаң, эмнелерди окудуңар? Мынакей азыр жалпы жонунан агайлар айтып атышат, сиз ошол жерден жон терisi менен сезип, окуп, үйрөнүп, баягы тарыхты билмейинче, адабиятты билмейинче акындар баягы эч качан сөздүн гүлүн тере албайт да, ошол жөнүндө айтсаңыз. Бул жалгыз аттан чаң чыкпайт деп коет го. Мисалы биз бул жашоого эми Кудай акын кылып жараткандан кийин ар тарапта болуш керек экен да. Акын жөн эле Кудай жаратты деп оозуңду ачып жата берсең, ал ошол бойдон өспөй калып каласың. Биздин биринчиден ушул Интерньюска рахматыбызды айтабыз. Анткени бизди ушул ар тараптан өстүрүп жатат. Түгөлбай агай бизди ушул нарктуулукка, салттуулукка, илгеркилердин жолун, Осмонкул, Жеңи Жок, Эшмамбет, Токтогулдан берки, Арстанбектен берки акындардын бүт өмүр баянын, алар кандай изденишкен, кандай өсүшкөн ошолордон бери айтып берип атса, Мелис Мураталиев агабыз
кыргыздарды берки эле жана Барсбектен бери таанып жүрсөк баягы мектептен, азыр кыргыздар биздин заманга чейинки деген андан ары эле 3,5 кылым, 4 кылымга чейинки тарыхынан бери окутуп атат. Ошолорду билгенибиз эле биздин көп нерсеге баягы көзүбүздү ачып койду. Азыр биз эми буюрса интернетте дагы улантабыз деп атат. Биз деле ошону самап турабыз, анткени биз азыр жеткен азыркы деңгээлге чейин жетип учуп келип талпынып, эми дагы учкубуз келип, дагы көптөгөн нерселер дагы кандай десек эми көптөгөн нерсени кылса болот экенине азыр көзүбүз жетип калды да. Туура, азыр эми кайсыл гана мареке болбосун, иш-чара болбосун, майрам болбосун сөзсүз түрдө ага айтыш өнөрү жанданып баардык жерде айтыштар өтүп жатканы демек мына ушул айтышка кызып жаткан жаштар көбөйгөнүнөн дагы кабар берсе керек. Анан дагы бул телевидениядагы көп жаштарга бир үлгү болот экен, өнөр адамдардын үлгү болот экен. Бизде ЛТРде мынакей Актаңдай деген долбоорду алып чыгып, канча жаштарды баягы булактын көзүн ачкандай суруп чыгып, ушуларга ушул улуу өнөргө жол салган Абдубали агай, сиздин дагы эмгегиңиз болтодой. Анан быйылкы мына өзгөчө баягы жылда биздин мына экинчи борбор болгон Ош жергесинде дайыма чоң бир масштабта калың элдин баягы катчуусу менен алтын комуздар тапшырылып келген. Быйыл мына билим айтыш долбоору менен биргеликте тапшырылып атат. Бул дагы өзгөчө да. Кандай кабыл алдыңыз? Быйылкы комузду ким жазат? Албетте жөн эле алтын комуз десе кээ бирлер айтат, сыртын боеп коюптур деп жүрүшпөйдү. Кийин кармап көрүшүп, чын эле алтын экен, чын эле алтын жалатылган экен деп акындардан угуп айтып жүрүштү да. Бул дагы сиздин эмгегиңиз, тапкычтыгыңыз дегендей. Эң туура. Бул азыр Түгөлбай Токтогулович айтпады, азыр бул деген нерсе Теңирден, Алладан берилген нерсе деп. Атадан балага, устаттан шакиртке уланган улуу нерсе бул жалгыз кыргызда болсо керек деп ойлойм. Азыр Жылдызбек да ошону тастыктап кетпедиби? Канчалаган чоң элдер бар, бирок алар же бирден аша албайт, же болбосо миң мактанганы менен ата энесин карай албайт, алардан ак бата ала албайт деген сөз бул кандай керемет сөз. Мунун артында өтө ойлоно турган чоң нерсе турат да. Эми бул жалгыз эле инсандын колунан келе бербей турган чоң маселе бул. Себеп дегенде канчалаган адамдар өттү, чынын айтканда бул айтыш өнөрүнү бир өрчүтөлү деген канча бизге чейин канча адам келген, чынын айтканда. Улуу залкарларды ушул ордунда калтырсак деген. Эми биздин бактыбызга ошол баягы узун жиптин учугун улап кетиш, атанын жолун басып кетиш насип эткен экен. ЛТРге келип калып мына жаман болгон жокпуз. Болсун. Чынды айтканда эле 2001-жылы залкарлардан бата алып ушул Актаңдай деген көрсөтүп ачалы деп, болбосо 94-жылдан нар жагы не деген залкарлар өттү, ошол залкарлардын баарын батасын алдык. Ошолордун баскан турганын көрдүк, мына амалдарын көбү көрө албай калды. Чынын айтканда мына Түгөлбай акебиз жандап жүргөн кишилердин анча-мынча биз дагы жанында жандап жүргөнгө Алла Таала насип этип калды да. Ошонун бардыгы бизге болгон бир чоң буйрук да. Анан эми мына ЛТРде көп кызматтарды кылдык чын эле. Ал жалпы жалгыз эле мен өзүм баарын ошондой жаратып койдум дегенден өтө алысмын. Бирок жамаатыбыз бардыгы жардам берди. Анан ошол 2015-жылы Максуда Жаныбеков да келип калып бактыбызга. Баягы жөнөкөй Актаңдай чыгып жүргөн Актаңдай такыр башка нукка бурулду, чынын айткандачы. Келип эле бул чынын айтканда бул Максуда айымдын мен акылына ушунгө чейин таң калып келатам. Баягы ийбеген нерсени деле ийитип жибере турган бир нар жакта такыр бир нерсе көлкүп жаткан болсо, ошо көлдү көрүп туруп ошонун булагын мындай агып жиберели деген бир чоң ой жатат да бул кызда. Ошол жанагы 2015-жылы биздин жылдызыбыз жанып, Актаңдай теледолбоорунун алкагында алтын комуз байгесин уюштуруп, алгачкы билесиздер ЛТРдин кубогу берилген. Чынында замандын кыйын залкары Замирбек Усунбаевга устатыбыздын төрүндө турат азыр. Аябай мен азырга чейин элестете берем, ошол баягы биздин тартым турат да. Көзүнө жашалып ушундай эле мен канча сыйлык алдым, канча наам алдым, бирок муну мен алган жокмун деп, бул менин сыйтөрүмдө илинип турат деген эле сөзүнө өзү канча турат да. Ошол жылы эле баягы бул бир эле эки адам менен чечиле турган маселе эмес, көп адамдар менен чечилди чынын айтканда. Ана Түгөлбай Токтогулович барды, анын арасында Эгемберди Эрматов деген
мыкты биздин кыргыздын кыйыны болчу. Кыйын акыны. СССРдин эл артисти Болот Шамшиевдер баары биригип алып анан бири тигин айтып, бири муну айтып акырып пикирибиз баардыгыбыздыкы бир жерден чыгып, дөбө шааларга кошулуп барып аралашып кетип анан мына иш келе атат да. Ошо Козыкеев алды, анда дагы 42 акын катышты. 42 акындын ичинен тандалып отуруптур анан тиги киши байгеге чыгып отурат да. Анан эми 2021 өткөн жылы ажабыз кичине фонддон акча бөлүп берди. Ошто дагы байге коюп, дагы 2 комуз коелук деп арадан 6 жыл өтүп кеткенден кийин бирөөсүн теге улуттук оштогу Сулайман Тогоо бердик, экинчисин Баян алды. Быйылкы дагы мына өзүнчө бир абдан сонун болду. Себеп дегенде мен бу Максуда айымды эмне үчүн айтып атам? 2015 бизди бир башка нукка бурган болсо, мына 2021де барып 21 теге Ошко барып калыстарга катышып келгенден кийин мен бир нерсесин такыр унута албайм да, Төбөлбай эке. Бир күн эле баткен жактан бир жактан келип атам. Телефонду карабай калыптым, аны без звук деп коет го, ошого коюп бир маалда карасам бир 20-30 жолу чалып турам. Эмне болуп кетти Максут мынчалык эле. Сен мына телефон чалып атат. Ой, абыке. Баягы проект дейт. Ана баягы проект деген эмне? Интернеттен ушундай акындарга көңүл бурулуп, проект баштала турган болду. Мен сизди куттуктайм деп. Абдан жакшы. Абдан сонун болду. Чынын айтканда ушу балдарга кошулуп алып, биз дагы канча нерсе үйрөндүк аябайчы. Чынын айтканда мен билбеген да көп нерсе бар экен. Канча нерсени ошол жерден үйрөндүк. Чынын айтканда ошол жана 21 акын өзү акындардын баары мындай бир кээде кен эмес болот барычы. Баарын чакырганбыз. Кыргызстанда канча акын болсо десе биринчи тоготподу. Биринчи алтын комуз өткөргөнүбүздө да тоготкон жок. Чынын айтканда ачык эле. Ооба. Бу алтын комуз эми баягы бир алтын деп аталды да, башка да деген маселе болуп. Анан азыр мына 3-чү жолу алтын комуз берип аткан мезгилде кече көрдүм, мисалы терге Жеңишбек келди, башка баары келип көрүп, аралашып, биздин акындар кызыгып, чын эле бул мындай көрсө башкача экен деп. Бул жөн эле шөкөттөлгөн жок. Чынын айтканда ошо Ниязбек Айбашев деген агабыз ошол туш болуп, бир чети менен аван болот өзү. Анан ал бу байларды көндүрүш да кыйын. Бизде Кыргызда бай көп. Чынын айтканда бай көп болгону менен кичине моундай туруп өнөргө жардам бериш үчүн ага дагы эмгек керек, чоңчу. Ошол канчалаган каражат, аябай көп акчасы кетти чынын айтканда. Мына азыр ушул кармап турган Жылдызбек кармаган, Жылдызбекке насип кылган комуздун өзү эле 350 миңден нар жагы турат да. Элестет азыр 350 эмес, 350 сом чыгабы бирөөчөн деген андай эмес. Ушунун баарын алтын алыстан алдырып, анан комуз чапкан устабыз да биздин маңдайыбызга чындап кыйын кыргыздын өтө мына биздин Кыргызстандагы бардык аспаптардын баарын чапкан жигит Марат Берикбаев деген азыр учурда филармонияда иштейт ошол жерде. Ошол жигит ушул мындай шөкөттөп, өрүктөн чаап, аны алтынга ширетип, анан кийин мына интернет баарын жакшынакай сонун кылып туруп билимди берди. Аягында келип туруп мына өтө чоң кубаныч менен азыр ар бир адам айтып атат. Мен кече таң калдым ушунчалык. Калыстар өзүнчө иштешти, сонун иштеп, ар бирибизге баа берип атты. Бул жерде тиги жашыңа да караган жок. Жаш өзгөрдү, намыңа да караган жок, чынын айтканда. Ушунчалык калыстык менен ушунчалык бир элге абдан чоң бир тартуу кылып беришти да. Интернетте мен ушул дагы балдардын баары ырдады. Биз деле өтө кубанычтабыз. Ушул ылайым дагы уланып, биздин 21 эл акын эмес, бүт Кыргызстандагы бардык акындарын топтоп алып дагы бир ушундай билим берсе, биз жок дебейт элек. Себеп дегенде бул жаш карыбызга керек нерсе да. Анан кийин жыйынтыгы менен ушул жанагы 2 комуз биздин борборубузда мына кече 12-си күнү борборубуздагы улуттук музейибизге төрүнөн орун алды. Экинчи комуз мына биздин келечектин залкары болот, экөө тең буйруса Жылдызбектин колуна тапшырылып турат. Бул чоң сыймык. Буйруса дагы көп кызматты кылабыз, өнөрөсө берсин. Элтээрдин мен элтээрге айрыкча жамаатыбызга ыраазымын. Ушул ар кандай нерсени ар качан болбосун кандай нерсе көтөрсөк ошонун баарын колдоп өнөргө жардам берели деп, өзгөчө өнөргө көп жардам берип келатат да. Рахмат. Кичинекей кошумча. Жакшы. Мына комузду азыр көрүп аткандардын көбү деле ойлоп атат, жанагы
комфортто сатылган тиги эмен алып келип туруп эле чачып койгон болуш керек. Көп ошенткен башында. Андан нары дагы тажрыйбалуу акылдуураактары ойлоп атат. Бул алтындын буусуна кармалган болуш керек деп. Кандай? Жок. Бүт дүйнөдө мисалы үчүн байыркы бир буюмдарды кайра ордуна койгон кезде алтындын мен атайын көрдүм да, блокнот бар го, кичекей. Ошо блокноттун ичинде ар бир барактын ортосунда монолгон алтын пластина болот экен. Ошол пластинаны алып туруп анан кийин отургузат экен. Бул ошондой болуп жасалган окат. Бул таза алтын. Мына. Бул дана чачылган эмес, бууга кармалган эмес, таза алтын да. Анан ал Нияздын бир азаматтыгы ушул таза алтын жердин түбүнөн болсо да таап, бул пробасы аябай бийик да. Анан ушунун баарын жасап, ушуну жасадым эле деп төшүндө эле айрам уштабай эле Абдубали менен ушул бир жакшы долбоорду алып келатат да аягына чейин. Рахмат, биз кошумчалап коеюн. Өткөн жылкы өткөндөгү жанагы ким баян көтөрүп жүргөн ал Германиянын эң таза алтыны 4,9 деп коет экен. Азыр бул Италиядан алдырды. Ушул алтындын дагы тазасынын тазасын. Анан айрыкча бул баягы комуз чабылгандан кийин комузга ширелиш үчүн аны жөнөкөй эле уста жасай бербейт. Аны ошо жана Москвадагы эң күчтүү ювелир баягы эме инсандан ошол жердеги баягы иштеп жүргөн өтө мыкты устадан таалим тарбия алган Али деген биздин ушул Нияз абабыздын күйөө баласы бар. Мыкты үйрөнүп келген ошол бала ширетип атпайбы мунча. Рахмат. Ушундай таланттарды колдогон Ниязбек Айбашев агайга да ыраазычылык билдирели. Чындыгында эле мына ошо Түгөлбай Токтогулович абдан жакшы баа берди. Жөн эле баягы көпчүлүк баягы эфирден көргөндөй мындай эле экен деп койбой, бул чыныгы алтын экен. Жылдызбек буйрусун сизге куттуктайбыз. Ооба, эфирде көргөзүп коебуз. Мына арткы жасалгалары дагы абдан жакшы экен. Кут болсун. Ал эми бул жерде биздин Кутман Садыбакасов эртеңки келечек бул жаштардыкы деп атабыз. Улам барган сайын азыр Максут айынан да сурайбыз. Эң биринчи куттуктайбыз. Мынакей ушу билим айтыш долбооруна катышып, анын ичине сиз биринчи орунга жетип атыптырсыз. Булдарды бир чети сиздин баягы айтыш өнөрүндө өзгөчөлүгүңүз, андан дагы ушу жаштарды колдоо болсо керек. Кандай болду мына ушу окуу кандай болду? Кайсы сабактар кирди? Көпчүлүк мына тарых кирген жөнүндө агайлар баса белгилеп атат. Жылдызбек айтты, азыр биз кыргыздын тарыхы качан дагы биз окугандан дагы көп убакытта экен депчи. Сиз нелерди көбүрөөк алдыңыз? Кандай таасир калтырды? Биз бул билим айтыш долбооруна катышкандан бери негизи башында ойлогонбуз. Медиа сабаттуулук, азыркы жар жайыт маалыматтарын дооро болуп атпайбы, миллиарддаган маалыматтар көзгө урунуп, кулакка чалынып турган мезгилде биз ошолордон тазасын эргеп, кандай кылып коргонуу жасайбыз деген маселе боюнча гана үйрөнөбүз го деп ойлогонбуз. Бирок Түгөлбай агай баштаган, Мелис агайлар баштаган мыкты эксперттик топ бизге акындардын дагы да нарыктуулукка кандай басым жасаш керек. Агайыбыз айткандай, Кудай шайлаган акындар кандай болуш керек? Ата бабанын көрөнгөсүн кандай аздиктеп алып жүрүш керек? Негизи эле кыргыз тарыхы качан башталган, кандай болгон? Анан негизгиси медиа сабаттуулук боюнча биз өзүбүзгө кандай калкан кыла алабыз, кандай коргонуу жасай алабыз, кайсы маалымат кандай экенин кантип биргеп тандап талдап чыга алабыз деген маселелердин баардыгын үйрөнүп чыкканга жетиштик. Буюрса. Рахмат, келиңиз эми. Кана сиздин өнөрүңүзгө бололу дагы. Көптөн бери көрбөгөн көңүлүбүздөн ой дегдеген. Саламдашсак эфирден мындай самаган тууган эл менен. Агайларымды мен ээрчип атайын мындан ой келделем. Кече заманыбыздан актаңдай Замирбек атам айткандай, ырчы болуп жарытпас ыргактууң эли кааласаң ырларын ырдап бербеген.
алтын комузбай калып мындан ага устагың ой тер деген агаларымдын артынан мен даңаздектеп өнөрө шерденем жаштарың ырдап жатууда бүгүн жалындууңа жаштык дем менен кут болуп түшкөн эгеңен кут болсун калкым эгемен кутмандуу кыргыз жалпыңды куттуктабайм неге мен кече кыргыз кайран эр орол тоонун боюнда опол тоонун оюнда ойноп келген элден биз эң агын сууну дайраны бойлоп келген элден биз баятан айтып жүргөндөй биз какандын чебин тешкенбиз канчанын жерин кескенбиз эне сай суусун кечкенбиз эсен кан чебин тешкенбиз ааламды кыдырып айланып келген көчмөнбүз кече аламат болгондордо кыргыз каганат болуп куралган көк түрктүн өзүнө көсөмдүк кылып тура алган сулууларын карасаң сурайылдай суналган суу чыбыктай буралган ыр менен көңүл кумарлап ылайлап турса туналган капсаланган чадордо казалыр менен чыгалган ошондой улуу кыргыздын бүгүн майрамы болот эмеспи эгемендик кыргыздын сайраны болот эмеспи наркыбызды сактасак бабадан калган эңеске эми билим айтыш актаңдай биригип мына далай жол бир ишти кылып жаткандай баарысы бирдей биригип акындардын баарысың артында калбай жинигип агайларынын артынан аң алешемдер жүгүрүп ырдап жаткан убагы жалпы кыргыз ырларына тыңдап жаткан убагы түгөлбай агай баштаган түрлөнгөн мында жакшы адам максудаң эжем баштаган мамлекетте жакшы адам мынан Абдывалиң агам бар баарысы мынан ойлосом жакшылыкка жарчылар жалпы кыргыз улутуң ырларын ырдап канчылар ар биринин ойлосом азырала тоодо баркы бар буйрсаң акындарга шарттарын түзүп жаткан убагы акындар кыял кемесин минишип океандын ары жагынан азыр сүзүп жаткан убагы солбосун дагы эле кыргыздан ыргүүңдүн булагы ырдасаң акын балдарың ырыстуу кыргыз элимдин кана берсин кумары балпайып төрдөң олтурган мындай бар болсун кыргыз чыганы эзелтен кыргыз элинин эрманас болгон ураны төгүлүп ырдап жүрөлү төкмөлүктү сүйөлү төкмөлүк деген бул өнөр ой кыргыздын айыйык тумары ой азаматсың сайрагым келет элиндин саймалуу козбагында ырыстуу элде ырдаган ыраазымын калкыма деп кезинде Залкар Төкмакын эстебес атабыз ушинтип айткан экен да бүгүн эл алдында эгемендүүлүк майрамынын алдында ырдап жеңишке жетишкен өзү бул чоң бакыт болсо керек түгөлбай айтсаңыз мынакей ушул жаштардын билим айтыш долбооруна келип баягы сабаттуулугун жоюп билим алып атканда бул чоң айтышка бир жол десек да болот да Кудай буйрса теңирим жалгаса ушул 21 бала азыр акындыктын улуу жолуна түштү да болсун эми келечегинен айтсын деп турабыз анткени бул оңой олтоң эле өзүнөн өзү келе кала турган нерсе эмес балдар муну түшүндү себеби Интерньюз мына 8 тапшырма берди ушул 8 тапшырманы мындай анализдеп карап көрсөңөр биринчи тапшырмадан 8-чиге чейин көтөрүлүп баратат да балдар улам тепкичи кадимкидей көтөрүлүп барат ырдоо техникасы дагы тапкан уйкаштыктары дагы анан аллитерациясы тигүү деген акынга баягы талап көп да ошонун баары келатат жышылып болсун анан бир этаптан өтүштү деп ойлойм да анан экинчи тарабынан бул балдар өздөрү айтып аткандай абдан көп маалыматты алып атышат акынга бул керек мисалы үчүн кыргыздын тарыхына бирөө тийишип калса ошол жерден шакылдап жең жоктой болуп бир жарым саат төгүбөй тургандай жүрүш керек да тарых боюнча
кыргыздын каада салтын сураса аны кашкайтып айтып бере турган болуп акында баары болуш керек да, себеби булар урунбаган тема болбойт. Баарына баары урунат. Айтышта да урунат, айтышта таптакыр мээсине келбеген, оюна келбеген бирдемени суроо берип жүрүшү мүмкүн. Ооба. Илгери жана табышмак айтыш менен дагы эсине аударган да далайлардын. Табышмага да бир шумдук. Ошонун баарынан чыгып кеткен мына барпылар, башкалары дагы. Ушунун баарын биз азыр, мисалы үчүн менин жеке эмем мүдөм да. Ушул балдардын көкүрөгүндө тетиги Арстанбектен баштап кечеки Исмайылга чейинки акындардын көрөңгөсү толук турса дейм да. Көкүрөгүндө алардын санатырлары, айтыштары, термелери бүт баары жүрсө, анда бул балдардын алдына эч ким чыга албайт. Кудай буйрса, анткени калык Осмонкулдун оозун ачып аткан кезде Осмонкулдун аталаш агасы ырдатпай койгон да жаш кезинде. Бирок буулугуп толуп жарыла албай жүргөн кезинде калык келип анан совет бийлиги келип калгандан кийин анан Осмонкулдун оозун ачат эмеспи? Ошол ачып атканда биринчи айтканы ушул да Осмонкулга. Ушундай чоң талантты көрүп туруп дагы айтып атат. Көрөнгөң бай болсун дейт. Көрөнгөң бай болбосо чоң акын болбойсуң деп атат. Мен ошону окугандан кийин анан ага чейин мен ошо Исмайылдын өзүн көзүн көрүп калдым, аралашып калдым. Ал кишиден да ошо акындык өнөр боюнча сураганда абдан көп нерселерди айтканда мен ошонун баарын балдарга айтып берип атам. Айтып бердиңиз. Анан мына азыр мисалы Жылдызбек азыр эле айтып отурат, тетиги Осмонкулдун темир жолчуларга ырдаган ырын билем, ошону менен эмнени жактадым дейсиң? Аттестацияны жактадым деп атат. Бул турмушта акындарды улам бир суудан кечирип жүрө турган көрөңгө да. Анан айтыш өзүнчө, жөн эле турмушта жолуга калган жерден шакылдатып уруп чыгып кете турган көрөңгө дайыма болуш керек деп ойлойм. Бул балдардын көкүрөгүндө Кудай буйрса эми келе атат. Мына балдар баягыда көлдө февралда баштаганда илгерки айтыштардын баарын бөлүп алышкан. Эсен аман менен жеңи жокту, калык менен барпыны, Калмырза менен барпыны, Калмырза менен барпыны, калык менен Эшмамбет ушундай акыркы мына Исмайыл менен Токтоналыга чейинки айтыштарды бөлүп алышкан. Бышырып атышат деп ойлойм. Ойлонбой басып жүргөн да бар болуш керек ичинде, биз көрө элекпиз аны. Мынау эми адам ар кандай да, көлгө барганда сентябрда ошолорду көрөбүз. Анан менин максатым мындай да, ушул балдардын аткаруусунда илгерки жеңи жок менен эсен амандын айтышы кандай болгон. Сөз баалаган кыргыз айланайын деп угат муну. Сөзсүз түрдө. Беркилердин айтышы кандай болгон. Ошолорду биз эми баягы Россиядагы жанагы один-в-одиндей кылып гримдей албайбыз буларды. Жөн эле отуруп эле ошол бул эсен аман, бул жеңи жок деп эле. Анан эң мыкты аткаргандарын видеого тартып, Интерньюстун өзүнүн архивин түзүп баштайлы деп атабыз да. Эң жакшы. Кийин бул Интерньюстун эле эмес, бүтүндөй кыргыздын байлыгы болуп калат, Кудай буйрса. Анткени азыр мына кыргыздын орто жашар эле кыргыздардан барып сурасаң, мисалы үчүн Калмырза менен барпынын айтышын билесиңби? Билбейт да. Китеп окугандар гана мындай бир түшүнүк алышы мүмкүн. А болбосо көрүш керек да аны. Алардын айтыштары ушундук да. Рахмат агай. Өзү эле айтып турат мынакей. Ооба. Билим айтыш долбоору депчи Максут айым. Негизи эле билим айтыш дегенде эле сөзсүз түрдө баягы төкмө акындарга билим берүү. Ошолордун баары сабаттуулугун жоюу. Агай азыр айтып атпай, 21 мына ушу биздин жигиттер, кыздар ушу билим алышты деп. Демек бизде азыр айтыш өнөрүнө кызыккан жаштар да абдан көп да, баардыгы баягы бирине бири устат шакирт болуп, сабак алып, үйрөнүп жүргөндөр көп эле да. Бирок ошо сиз ушул идеяны ишке ашырып, мынакей агайлар менен биргеликте ушуну ашырып аткансыз. Мынакей балдар азыр сизди ырга кошуп айтып атпайбы? Бүгүнкү күндүн мыктысы, бүгүнкү күндүн мына ушундай жырга угуп атасыз да. Анан бул дагы чек эмес да. Бизде азыр баягы кыргыз эли таланттарга бай деп отурабыз. Демек дагы жарыялап, дагы окутам десе, дагы мына ушу мыкты деген таланттар эл ичинде көп да, дагы сорулуп чыкса керек, дагы келсе керек деп ойлойбуз. Бизде негизи агай айтып атпайбы, 21 мындай тандап алгандай балдар экен депчи. Анан биз Интерньюста бардык нерсе конкурстук негизде жүрөт да. Анан мен ойлойм, бул интернеттен акындарга конкурс жарыяласаң, ошо заявка берген мындай бир практика болбогон үчүн болуш керек дейм. Бардык эле акындар биринчиден көрбөй калды болуш керек биздин жарыябыздычы.
Экинчиден менин колум менен бутум ар бир акынга жете албады да. Мисалы Абдыбалекенин жардамы менен мен кээ бир акындардын телефонун алып звонок кылып атып жолугу мисалы биз интернеттен жолугуштуруп информационный встреча кылып берели деп биз журналисттер менен иштеген форматыбыз буларга иштебей койду да. Эки адам кирди дагы биз төртөөбүз үмүттөнүп отурабыз. Анан акырында Шекербек байке эле калды да бар. Эч ким болбой калды. Встреча жок, эмне кылабыз, кандай болот да, бул акындар менен иштеше албай калабыз деп анан айттык да булар эми төргө отургузуп, чайын берип анан сүйлөшүш керек. Мен булар менен чайканага барып чай ичишим керек десем, жетекчим ошого деле макул болуп, ошого деле шарт түзүп алам. Ошко барып отдельно акындар менен кичине чай үстүндө отуруп анан долбоор жөнүндө маалымат бергенде, анан балдардын өзүнүн кызыгуусу менен булар заявка беришти да. Балким бирок кээ бир мен жеткен акындарга мен жеткире албай калган учурларым болду. Кандайдыр бир себептер менен катышкысы келбегендер болду. Ар кандай. Бирок ошо 33 заявка түшкөн, ошонун ичинен 21 бала биз менен иштеп башташты семинардан. Анан негизи биз максатыбыз мындай болгон да. Азыр интернетте көп маалымат жүрөт да, кутунан айткандайча. Анан элестеткиле, фейк фабрикалар бар, манипуляция деген страшнейший нерселер бар азырчы. Эгерде кыргыздын төкмө акыны фейк маалыматты билбей таратып ийсе, кашыктап тапкан акын деген авторитеттин бардыгы бир күндө айран болуп төгүлүп жатат. Андай болбош үчүн фейк эмне? Фейк фабрикалар кандай иштейт? Кодулоо, интернет кодулоо кандай? Анткени кодулоонун аркасынан кээ бир кишилерди биз өлүмгө чейин алып барып койгон учурлар болот да. Демек, бул замандын талабы болгон үчүн биринчи очередте төкмө акындар ошого туруштук бере ала турган биринчиден. Экинчиден, эмне болуп атканын булар өзүнүн акылы менен, бирөөнүн акылы менен эмес, өзүнүн акылы менен туя билиш керек. Өзүнүн жүрөгү менен калчап туруп, анан кийин чыгарса, ошондо азыркы заманга бизге булар жол көрсөтө алат деген максат койгонбуз да. Бирок кийин талап болду балдардын аркасынан, мынтип эле баягы карды баштасаң эле анан снежный ком болуп мынтип кетет го. Биз болгону эле медиа сабаттуулук боюнча сабак берип, анан видеону тартканды үйрөтүп, анан монтаждап өздөрүнүн соцсетине чыгарып койгонду гана үйрөтөбүз деп баштаганбыз. Жок, андай болгон жок. Анан кетти кыргыз таануу керек экен, анан кийин неге эле творческий мастерскойлор керек экен да. Мисалы Түгөлбай агай бул долбоорго эксперт катары катышпай калганда бул долбоор балким башкачараак да, мындай болмок эмес да. Анан ошол эле учурда мисалы азыр деле көп муктаждыктарын сурап келебиз биз балдарга, эмнеден кыйналасыңар кандай депчи. Анан негизи интерньюстун бул жерде мындай да, бизде силер интерньюста кошуп ырдай бересиңер го, мен ошондон сайын бир кулагым сүйүнсө экинчи жагынан тыз этет да. Анткени бизде интерньюст өзүнүн реклама кылыш үчүн жасалган нерсе болбогон үчүн силердин ырдаган эмеңерде деле монтаж кылганда интерньюсту мактаган жерин кесип алып коебуз да. Кайра, анда супсак болуп калганда кесип алып коебуз да. Анан интерньюсту мактаган жерин бербегиле деп. Мисалы роликтерде, кыска роликтерде бир да интерньюсту мактаган жери жок да. Тем более максуздарды ырдаган жер биринчи кетет да. Анткени биздин койгон максатыбыз башка, баалуулугубуз башка да. Мына эгемендик күнү турат. Менимче биз бул жөнүндө айта кетишибиз керек. Сиз мага айтышыңыз керек, мен сизге айтышым керек. Бири-бирибизге ушуну мындай кандай десем, беките жүрүшүбүз керек да мына жерге. Эркин элдин гана акыны эркин боло алат да. Туура. Эркин болгон акын гана элге жол көрсөтө алат, акыл үйрөтө алат, кандайдыр бир мүңкүрөп турган жерде башын көтөртө алат. Алык уруп, бир ушундай бир өзүнө ишенбей, батарейкасы отуруп калган учурда зарад бере ала турган дагы ушул акындар болуп атпайбы? Ал үчүн аларда түшүнүк кеңири болуш керек. Рахмат. Мисалы бир эле эме эмес, мисалы кечеги бүгүнкү келатканда деле балдарга баргыла көргүлө. Мисалы азыр бизде уже акыркы күндөрү коюлуп атат, Элвис деген фильм келген, дүйнө жүзүндө дүңгүрүп атат бул фильм. Ошо Элвис да 42 жашында өтүп кеткен. Ошол биз деген кандайдыр бир фильмдерди да чогуу көрүп отуруп, ошону талкуулап, ошондон да кандайдыр бир жыйынтыктарды чыгарып, ал жерде бир фильмде эң бир ошол Элвис деген фильмде эң эмеси бар да, күчтүү жери. Сүйлөш дейт, сөз менен айткан кооптуу болгон учурда ырда дейт. Мына. Рахмат. Ырда. Кошумчалап коебуз. Кошумчалап коебуз.
интервьюсда айрыкча мына Максудага аябай кыйын болду, чынын айтканда. Башталышыда мындай башталганда, мисалы, ошол мезгилде чогултуш, маалымат бериш, чогултуп ар бири менен сүйлөшүш, анан ошол мезгилде жана болот деген инибиздин кичине эмеси башталып калды, мындай тополоң ызы башталып, акындардын көбү толук келбей калганы дагы ошол себептен да болуп калды, чынын айтканда. Бир четте топтонду, укту, бул кандай болот, каяка барып калабыз дегендей тарызда болушту, бирок чын-чынына келгенде аябай чыныгы баягы акындар үчүн азыр бул жакта айтылгандай 21 акынды ар бирине Алла Таала өзү эле биздин алдыбызга алып келип, ошо интервьюга алып келип топтоп койгондой эле сезилди багачы. Менимче эркин балдар келди. Эркин балдар келди, себеп дегенде эми мен ойлойм азыр бардык акындар түшүнүп да, калган акындар да ошол аркылуу түшүнүп атат да. Мен ойлойм бул келечекте мына эгемендүүлүктүн алдында отурабыз, баарын кызуу куттуктай кетели элибизде. Ылайым ийгиликтер болуп эле ушул жаратмандар жарата берсин, билим айтыш улансын, сиздерге күч кубат. Биз болсо эми колдон келгенин айтып туралы. Бир сөз. Могу бейөкмөт уюмдар, эл аралык уюмдар дегенде кежигестиришкан кишилер болот. Ал билип билбей эле жаман көргөндөр бар да. Ошолор ойлошу мүмкүн, бул акындардын баарын эми өздөрүнүн саясатына салат экен, интервьюстигине. Жок. Интервью саясаттан 1 грамм дагы эчтеке жок. Акындарга болгону шарт түзүп, эркиндикти берип, анан жанагы медиа сабактарын берип туруп, булар билимдүү кылып, көрөнгөсүн байытып, анан эл алдына чыксын деп атат. Болгон максат ошол да. Мына Максудагы койгон максат ошол. Ал бул жерде эл аралык уюм десе эле саясатты ойлойт. Биздин кыргыз эли аябай саясатташып калган эл да. Саясатташканбыз, мисалы мусорный бактарыбызда көчөдө эл аралык уюмдардын логотипи турат. Биз андан намыс кылбайбыз ага. Рахмат, ыраазычылык. Кол жууганды эл аралык уюмдар үйрөтөт. Биз андан намыс кылбайбыз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, билим айтыш долбоорунун ийгиликтери, жетишкендиктери туурасында сөз кылдык. Түгөл баягы ыраазычылык, Абдубали ага ишиңизге ийгилик. Максуд айым, сизге дагы бекемдүү соолук каалайбыз. Ал эми жеңиш дайыма силер менен бирге жүрсүн, ийгилик, келечегиңер кең болсун. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу жалпыңыздарды эгемендүүлүк майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Өлкөбүздө тынчтык, асманыбыз ачык болуп, эркиндиктин желеги желбирей берсин. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.